Анан эми кыска кылып бөлүп суроо жооп кылып ушинтип өтө берели иншалла. Убактыбыз алхамдулилlah жетишерлик. Анан максат биздики китепти бүтүрүп коюш эмес. Түшүнүш да, түшүнүп пайда алыш да иншалла. Бисмилlah, алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Китабы таухид, таухид китеби деп аталат. Таухид китеби же жалгыз кудайчылык деген. Ошо ла илаха иллаллах китеби ушундай да. Ла илаха иллаллах боюнча да эми биздин кечке ошол ла илаха иллаллах деп айтып жүрбөйбүзбү? Исламдын негизи, биринчи динибиздин түркүгү. Ошол тууралуу эле сөз кылабыз да. Ошол тууралуу ла илаха иллаллах боюнча жараткандын акысы, Аллах тааланын акысы тууралуу, жалгыз кудайчылык, бир кудайчылык. Таухид деген мисалы сөз таухид чоочун сөз болушу мүмкүн да. Кул хуаллаху ахад. Ахад деген жалгыз деген сөз го, ошол сөздөн алынган сөз да араб тилинде. Таухид. Аллахты жалгыздоо деген илим да. Аллахтын жалгыздыгын үйрөнө турган, Аллах таала тууралуу үйрөнө турган илим. Ошол таухид деген илими да. Ошо ахад деген кул хуаллаху ахад деген ошол сөздөн алынган да. Ошол бүтүн нерсебиз да. Анан китап таухид деген 10 бөлүктөн турат. 10 бөлүктөн турат. Ушуну айтып алсаңыз, жазып аткан болсоңор, жазып 10 бөлүккө бөлүп койсо болот да, 10 бөлүккө. Өзүндө 67 баптан турат. 67 бап, анан 10 бөлүктөн турат, 10 бөлүктөн турат. 10 бөлүк дедик го, 10 бөлүк. Ушул мисалы бир отурганда бир бөлүгүн өтүп, кийин ага эс алып, анан экинчи бөлүгүн өтүп, ушинтип бөлүп кичинен түшүнүп өтүп коебуз, 10 бөлүк. Биринчи бөлүгү киришүү деп коебуз да, киришүү. Биринчи бөлүгү киришүү деп коебуз. Жазып коелу эле, 1 деп киришүү. 1 деп киришүү. Анан мындай да, азыр силер жазып атасыңар, мисалы, жазып атасыздар. Жазып атканда кийин барып туруп башка бирөөгө үйрөтөм деген ниет болсун азыр сразу элечи. Ошол үчүн бир жерин түшүнбөй калып атсаңар, сурагыла. Же болбосо бир жерин силерден сурай турчулай болот деп ойлосоңор, анда сурагыла да. Могул жерин менден сурайт болуш керек депчи. Ушундай мисалы азыр дагы өзүң үйрөнүп атасыз, анан башка бирөөгө жеткизем деген ниеттечи. Заранее эле ошондой жок деме үйрөнүш керек да, илим алып атканда дачы. Илим алып атканда. Кийин башка бирөөгө жеткизиш керек да. Илим ошондой да. Өз үйрөнөбүз, башкаларга жеткизебиз. Да. Анан биринчи бөлүгү эмне дедик? Киришүү. Онго бөлдүк. Биринчиси киришүү. Өзү эмне канча бап? 67 бап деген болчу, таухид 67 бап. Ошол 67 баптын 5 бабы, 5 биринчи бабы ошо киришүү. Демек 5 тема. Мындайча айтканда 5 тема бул киришүү. 5 тема киришүү. Эми бул ошо китептин структурасы боюнча, немелер боюнча муну жаттасаңар деле, мындай жатташ деле шарт эмес. Эле ошол китеп боюнча, китеп тартиби боюнча да. Анан азыр маанилерин айтып кете беребиз, ошолор маанилер да иншалла. Анан биринчи бап киришүүдө 5 бапта деге. Биринчи темасы бул таухид же болбосо ошол ла илаха иллаллах же жалгыз кудайчылык ошол карасак. Мындан кийин азыр жалгыз кудайчылык же болбосо ла илаха иллаллах деп атпайбызбы? Ошон үчүн кыскараак эмне деп эле айтабыз? Таухид деп эле айтабыз. Таухид деп айтып аткандан кийин түшүнгүлөбүз, эмнени айтып атабыз? Ла илаха иллаллах жөнүндө айтып атабыз. Сөйтүп ошо ла илаха иллаллахтын илими, таухид, Аллахтын жалгыздыгы деген нерсе таухид. Мындан таухид деп эле айта берели, Мындан таухид дегенде түшүнүктүү болуш керек. Таухид биринчи темасы таухид бул эң биринчи парз. Эң биринчи милдет. Ушундай да, эң биринчи милдет, ар бир адамга болгон жүктөлгөн эң биринчи милдет бул таухид. Таухидти кармануу. Ушул биринчи тема. Эми буну түшүндүрүп кетели. Бул теманы түшүндүрүп кетели. Аллах таала Кур'ан айтат: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун." Мен жиндер менен инсандарды жалгыз өзүмө, жалгыз эле мага сыйыныш үчүн жараттым дейт. Бизди Аллах таала ушул үчүн жараткан. Биздин жаратылган максатыбыз эмне экен? Аллахка ибадат кылуу. Аллахка жалгыз эле Аллахка ибадат кылуу. Аллахка сыйынып, Аллахтан башка эч кимге сыйынба. Биздин максатыбыз ошол. Бизди ошол үчүн жаратылган. Ошол биздин жаратылган максат ошол болгондон кийин эң биринчи милдетибиз ошол Аллахтын алдында. Эң биринчи биздин Аллахтын болгон жоопкерчилиги ошол жүктөлгөн бизге. Бул биринчи, биз ошол үчүн жаратылган экенбиз. Ошондой эле Аллах таала пайгамбарларды, элчилерди ушул таухид үчүн жөнөткөн. Адамдарга таухидти жеткизсин деп, адамдар таухидти карманып баштасын деп ошол максатта пайгамбарларды Аллах таала жөнөткөн. Аллах таала Кур'анда айтат, назар, мындай. Азыр айтпайсызбы? Аллах таала Кур'анда айтат. Буга чейин Аллах таала Кур'анда айтат деп, Дин ушундай болуш керек да. Эмнени сүйлөбөйлү, эмнени гана айтпасак, сөзсүз түрдө Кур'андан же хадистерден, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөздөрүнөн же Аллах тааланын сөздөрүнөн далил болуш керек.
Ана мен азыр мисалы сиздерге бир нерсе айтып туруп, анан далил келтирбесем, мисалы Аллах айтты, пайгамбар айтты деп айтпай эле айтпасам, менин сөзүмдү укпаганга толук акыңар бар. Ошо менин сөзүм менен башка эч ким сөзүнө эч айырмасы жок. Ошондой эле башка бир алым келип туруп, менин оюм деп айтса, анын ою менен башка бир алым эч айырмасы жок. А бирок бирөө келип туруп, алым болобу же башка бирөө илимге тиешеси жок адам бирөө келип туруп, мондай деп бир маселени айтып туруп, буга далил мондай деп айта турган болсо, болду, баарыбыз анын артынан ээрчиш керек болот. Анын артынан эмес, негизи биз далилдин артынан ээрчип аткан болобуз да. Мына дин ушундай. Дин деген мен тигинен уктум, мындан уктум, алдан уктум, мен мындай ойлойм, түш көрдүм, анан тигил болду, андай эмес да. Дин эмне экен? Мына Аллах айтты, пайгамбар айтты болуш керек. Ошондон бир маселени айттыкпы? Мына азыр айтып атабыз, эмне деп айтып атабыз? Бардык пайгамбарлар таухидти жеткизиш үчүн келген деп атабыз. Чоң маселе турабы, чоң маселе. Эми буга эмне керек? Далил керек. Далил керек да. А далил эмне? Аллах айтты, пайгамбар айтты. Аллах айтты Куранда. Мисалы ошол айтканда башка бирөө болуп, чын айткан бекен деп карап текшерип көрө алат дагы. А болду, чын экен деп. Эми ошол далил айтылгандан кийин, ошол далилди уккан адам ошол менин артыман ээрчип аткан болбойт ал. Ал Курандын артынан ээрчип аткан болот да. А ошентип кийин адам далилдердин артынан ээрчип жүрө берген болсо, ал адашпайт. Аны бирөө келип башты айлантып кетпейт. Бирөө келип мындай деп айтып койсо, тигинин артынан кетет. Тигинин артынан кетип кете бербейт да. Ал далилдерди карап жүрө берет да. Далилдерди карап жүрөт. Ошон үчүн ар бир ушуну айтып кайра эскертишибиз керек. Динди кармап аткан сөзсүз далилдин негизинде болуш керек. Ушунда мындагы азыр кийин дагы мына китеп боюнча да өтүп атканда ар бир маселеге далил менен келиш керек да. Мында коюп коюш керек да, ушундайчы негизи катар. Эми мына Аллах Таала айтат: "Валакад ба'атна фи кулли умматин расулан ан ябудуллаха ва иштанибут тагут." Нахл сүрөсүнүн 36-аятында айтат: "Биз ар бир үммөткө дейт, ар бир коомдорго элчилерди жөнөткөнбүз" дейт. Элчилерди жөнөткөнбүз эмне максаттан дейт? Аллахка сыйынгыла. Жалгыз Аллахка сыйынгыла. Аллахтан башка сыйынган нерсенин баарысынан алыс болгула дейт. Пайгамбарларды ушун үчүн жөнөткөнбүз деп Аллах Таала өзү айтып атат. Демек пайгамбарлар баары эмне максатта келген экен? Адамдарга келип айтыш үчүн, эмне деп? Таухид жеткизиш үчүн. Жалгыз Аллахка сыйынгыла, Аллахтан башка эч кимге сыйынбагыла. Көрдүңбү? Мына ушул сөзгө да кайра көңүл бар. Жалгыз Аллахка сыйынгыла, Аллахтан башка эч кимге сыйынбагыла деп айтышкан. Жалгыз Аллах бар экендигине ишенгиле. Баардык нерсе Аллахтан болот экенине ишенгиле деп айтышкан эмес. Жалгыз Аллахка сыйынгыла. Анткени алар анысы деле ишенген. Азыр буда кийинки күнү эметебиз. Анысы деле мисалы христиандар жана айттык го сүйлөшүп атканда. Христиандар анысы деле Аллах бар экенин билишет. Жакшылык, жамандык Аллахтын колунда экенин билишет. Эми ошол менен мусулман болуп калдыбы? Мусулман болгон жок. Ал тууралуу да иншалла экинчи бөлүктө ошо сөз кылабыз да иншалла. Демек, түшүндүк эмне экен? Биз таухид үчүн жаратылган экенбиз. Пайгамбарлар таухид жеткизиш үчүн келген да, таухид жеткизиш үчүн келген да. Ошондой эле эң биринчи Аллах Таала тыюу салган нерсе бул ширк. Ошо таухидтин карама каршылыгы ширк. Мына таухид дедик, таухид түшүндүк болду. Эмне экен бул? Ла илаха иллаллах. Же болбосо Аллахтын жалгыздыгы. Жалгыз Аллахка адам сыйынат, Аллахтан башка эч кимге сыйынбайт. Эми бул таухидтин карама каршылыгы бар. Мисалы ак болсо кара бар, туурабы? Жаман болсо жакшы бар. Ошондой эле таухид, мунун карама каршылыгы ширк. Таухид деген бул жалгыз Аллахка сыйынуу болсо, ширк деген Аллахтан башка бирөөлөргө сыйынуу. Же Аллах менен бирге башкаларга сыйынуу. Тооташтарга, пайгамбарларга, периштелерге эмне бар? Бул ширк. Көрдүңбү? Ширк. Мына ошондон мына пайгамбарлар келгенде таухидке чакырып, ширктен кайтарганга келишкен. Көрдүңбү? Биз эмне үчүн жаратылганбыз? Таухидти карманып, ширктен алыс болуш үчүн жаралганбыз. Дагы далилдерimiz ошо дагы айта кетели. Кыямат күнү дейт. Кыямат күнү бир адамга келип туруп, мына Бухари Муслим келет да, хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошо тозоктогу дейт. Эң жеңил азапталып аткан адамга, эң жеңил ошол азапка дуушар болгон тозоктогу ага келип анан суралат дейт. Акта сурайт дейт. Дүйнөдөгү баардык байлык болсо дейт сенде. Дүйнөдөгү баардык байлыктын баары болсо сенде. Ушул азаптан кутулуш үчүн берет белең дейт. Кайсыл азаптан? Эң жеңил азаптан да. Эң жеңил азабынан ушул дүйнөдөгү баардык байлыктын баары эгерде сенде болсо, ушундан кутулуш сен берет белең деп ошондо сурайт кыямат күнү. Десем эмне дейт? Ооба бермекмин дейт. Бермекмин дейт. Дегенде Аллах Таала айтат да. Мен сенден андан асыл нерсени сураганмын дейт. Мен сенден андан асыл нерсени талап кылганмын дейт. Эмнени дейт? Мага эч нерсени ширк кылбашыңды дейт.
Мына анык далил. Мага эч нерсени ширк кылбашыңды мен сен ошону эле талап кылгам, ошону эле күткөнмүн дейт. А сен баш тарттың да ширк кыла бердиң дейт. Бизден Аллах Таала талап кылбайт, бүт дүйнөбүздүн баарын ошо жакка динге сал, динге ардап салганга эртеден кечке чейин саждадан текебизди көтөрбөй жүргөнгө аны талап кылбайт. Бизден Аллах Таала эмнени талап кылат? Анын акысын аткарабыз. Аллахка сыйынабыз, ширк кылбайбыз. Мына жанагы хадис далил. Эми бул хадистен дагы эмнени түшүнөбүз мына? Керек айтасың. Кел кичине таухид тууралуу илим алалы. Кичине бир 2-3 күн кел үйрөнүп алчы, ла иляха иллаллахты үйрөнүп алалы. Кичине бир сабактарга көңүл буруп турчу, келип турчу, ушу ла иляха иллаллахты үйрөнүп, акыретибизге көңүл буралы десе, иштерим бар дейт да. Акча табышым керек. Жакта немем турат. Азыр мына жакшы иш болуп кетчү деп атат деп, эмне деп айтабыз? Ошонун болсо дагы, болуп кеткен болсо дагы, ал жагы кошумча болуп болуп кетти деп. Анын бар? Акчанын бар тапса, дүйнөнүн баардык байлыгы болгон болсо дагы, ширк кылып жүргөн болсо ага пайдасы тийеби? Мына жана хадистеде пайдасы тийбейт экен, субханалла. Пайдасы тийбейт экен да. Ошон үчүн таухидке көңүл бурушубуз керек. Таухидке көңүл бурушубуз керек да, ширктен алыс болгонго өтө майыр. Анан дагы бул ширк деген жана көчөтүн айтып атат. Эң чоң күнөө. Аллах Таала жалгыз кечирбеген күнөө. Аллах Таала Куранда айтат: "Инналлаха ла яхфиру юшрика бихи ва яхфиру ма дуна залика лиман яша." Чынында Аллах Таала ширк кылганды кечирбейт, бирок башка күнөөлөрдү кимге калса кечирет. Анан Аллах Таала эң биринчи тыйган нерсе ушул ширктен алыс болуу. Эң биринчи мына ар бир мусулманга жүктөгөн да милдеттердин бири таухидти карманып ширктен алыс болуусу. Аллах Таала Куранда айтат: "Кул таалу атлу ма харрама раббукум алейкум алла тушрику бихи шай'a." Айткының мен силерге Аллах арам кылган нерселерди окуп берейинби дейт. Не дейт? Аллахка эч нерсени ширк кылбагыла дейт. Ширк кошпогула, ширк келтирбегиле. Деп туруп анан башка нерселерди айтып баштайт. Куранды ачып окусаңар, Куранды окусаңар, котормолору бар туурабы? Арабча түшүнбөсөңөр да ачып окусаңар, орусчасы бар, кыргызчасы бар. Аллах Таала бир нерсени тыюудан баштап, бир нерсени кайтаруудан баштап эң биринчи ширктен кайтарат. Бир нерсени буйрук кылардан мурда биринчи эмнени өзүнө ибадат кылуу, жалгыз өзүнө ибадат кылууну буйрук кылат. Демек мындан эмнени түшүнөбүз? Теманын аты эмне эле? Таухид эң биринчи милдет. Таухид эң биринчи милдет. Жана эң биринчи тыюу салуу, эң биринчи буйрук таухид, эң биринчи тыюу ширк. Ширк деп болду. Анан бул таухид деген Аллахтын акысы. Аллахтын акысы. Правозащитниктер көбөйүп кетти го, мисалы, права животных деген бар, жаныбарлардын акысы, өсүмдүктөрдүн акысы, тигинин акысы, мунун акысы, жана голубойлордун акысы деп эмненин баары, эмне болгон нерсенин баарын акысын коргоп жүрөт, Биз Аллахтын акысын коргондор бололу да. Аллахтын акысын коргоочулардан бололу. Аллахтын акысы эмне? Мына Аллахтын акысы ушу таухид. Аллахтын акысы таухид. Мына күндөрүн бир күнү Муаз ибн Жабал деген сахаба болгон да. Ошо сахабалардын Муаз ибн Жабал жөнүндө азыр көп келет да бул жактадачы. Муаз деген сахаба. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанында жүргөн ошол шакирттердин бири. Муаз адам арамды эң жакшы билүүчү ошол деп айткан да. Адам арамды эң жакшы билүүчү ошол сахаба деген айтат. Бир күндөрдүн бир күнү пайгамбардын артында учкашып кетип бараткан элем дейт. Минип алып, эшекке минип алып кетип бараткан дейт. Эшектин үстүнө. Анан кетип баратсак, карасар бул жакта пайгамбардын Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам жөнөкөйлүгү. Жөнөкөйлүгү. Ошол убактагы падыша, пайгамбар, Аллахтын элчиси, алым. Эмне? Эшек минип кетип баратат да. Бүгүн мисалы жанагындай чоң чынөктөр жөнөкөй машиналерге отурбайт. Андай жөө жүрмөк турсун. Бул эшекке минип кетип баратат. Эшек минип кетип барат жөнөкөй. Өзү минип кетип бараткан аскерге эсип да артына бирөөнү учкаштырып алган да. Учкаштырып кетип баратат да. Бизде жөнөкөй. Анан айтат дейт. Муаз. Я Муаз дейт. Атадри ма хаккуллахи алибад ва ма хаккул ибад алаллах. Муаз дейт. Аллахтын пенделеринен болгон акысын билесиңби дейт. Жана пенделердин Аллахтан болгон акысын билесиңби дейт. Эмне кылат? Маанилүү да, тема маанилүү. Анан бизге максат өтүп бүтүп коюш эмес да, анан сабактан өтүп коюш. Эмне кылалы? Азыр уктап эгер неме кыйын болуп баратса, эс алдыра турабыз, неме тура турабыз да. Анан мындай бар да, токтотуп турабыз. Биз максат эптеп бүтүп кою эмес. Анан чарчатып эмес да, түшүнүш биздики. Түшүнүп пайдалуу да. Анан деген мындай кылалы, неме. Могу неме да, сен мындай кылсаңыз неме. Уктап баратканда жакшы ыкма бар да бизде. Ошо Мединада, мечитте ошо келечет да. Шейхтер уктап баратканда бүтүп неме туруп алсаңыз, мисалы. Бизде ошондой мечитте ошондой эле кылабыз да. Мисалы сабак болуп атканда, анан уктап нетип баратканда, бүт эле сабакта туруп аласың да. Туруп алып эле кое бересиң. Ушундай эле эч тыюу салмай неме жакшы эле. Туруп алабыз.
Ушинтип туруп алып анан кичине уйкубуз келет, кайра отуруп алабыз да. Эч кандай мына бул да ушул неме адептеринен да келмейт. Анткени азыр өтөбүз дальше кетип калабыз да. Анан маанилүү нерселер неме өтүп кетет да, пайдаларга калып калышы мүмкүн да. Анан мына айтабыз, Аллахтын акысы дейт. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам артынан муаздан сурап атат да, сахабадан. Аллахтын адамдардын үстүнөн болгон акысын билесиңби дейт. Жана адамдардын Аллахтан болгон акысын билесиңби дейт. Демек Аллахтын бизден болгон акысы бар экен, ушуну түшүндүк биринчи. Экинчи пайда, биздин дагы субханалла. Биздин пенделердин Аллахтан болгон акыбыз бар экен. Кандай биздин Аллахтан болгон акыбыз болобу, кандай деп? Анан түшүнүп. Анан айтат. Ал муаздан сураса айтат, Аллах жана элчиси жакшыраак билет дейт. Аллах жана элчиси жакшыраак билет дейт. Дегенде айтат, Хаккуллахи аль-ибад айябудух ва ла юшрику бихи шай'ан дейт. Аллахтын адамдардан болгон акысы дейт. Ал адамдар Аллахка сыйынып, ага эч нерсени шерик кошпогондугу дейт. Бизден Аллахтын бизди жараткандан кийин, бизге немат жакшылыктардын баарын бергенден кийин биздин үстүбүздөн болгон акысы бар. Ал эмне экен? Жалгыз ага сыйынып, жалгыз Аллахка ибадат кылып, ибадат кылуу, сыйынуу деген бул да сөз кылабыз да. Жана ага эч нерсени шерик кошпогондук дейт. Эч нерсени шерик кошпогондук деген муну да түшүндүрүп беребиз да. Ушул Аллахтын бизден болгон акысы экен. Акысы. Ушул Аллахтын акысын коргоп жүрүшүбүз керек. Аллахтын акысын аткарып жүрүшүбүз керек. Эми анын айтат. Ал эми адамдардын вахаккул ибада алалла дейт. Ал эми адамдардын пенделердин Аллахтан болгон акысы дейт. Демек адамдардын дагы Аллахтын үстүнөн болгон акысы бар экен. Көрдү, Аллах деген өзүнө бир нерсени милдет кылып койгон, бизге акысын берүүнү. Аллах өзүнүн ушундай жакшылык мененчи, немат менен. Анандай дейт. Алла юазиба ман ла юшрику бихи шай'ан. Ким Аллахка шерик келтирбесе дейт, шерик кошпосо, аны азапта болсу дейт. Эгерде пенделер, Аллахтын пенделерден ким Аллахка шерик кошпосо, демек ал адам, ушул адам Аллахтан акысын сураганга эмеси бар. Ушуна мүмкүнчүлүк берилет да, акысын сурай алабыз. Биз акыбызды сурай алабыз. Аллах Таала, мени азаптабайсың. Мен сага эч нерсени шерик келтирген жокмун деп. Бирок Аллах Таала өзүнө бир нерсени милдет кылып койду. Аллахка эч ким бир нерсени милдет кыла албайт. Бирок өзү мээримдүүлүгү менен, райым менен өзүнө ушул нерсени милдет кылып койду. Ошондой эле Аллахка эч ким бир нерсени арам кыла албайт. Туурабы? Тыюу сала албайт. Бирок Аллах Таала өзү нематы менен, өзүнүн мээримдүүлүгү менен бир нерсени өзүнө арам кылып кое алат. Эмнени Аллах Таала өзүнө арам кылган? Жок, башка кайсы керет. Аллах Таала зулумдукту. Кайсы дегенде инни харрамту зулум аля нафси. Мен өзүмө зулумдукту арам кылдым дейт. Көрүп, бул кайсыдан түшүнөбүз? Аллах Таала демек өзүнө бир нерсени арам кылып койушу мүмкүн. Ошондой эле бир нерсени милдет кылып койду. Бул жакта милдет эмне экен? Ким Аллахка шерик келтирбесе, аны азаптабайм деп Аллах өзүн милдеттирип койду да, милдеттендирип. Ушул Аллахтын акысы. Анан Муаз ошондо сурайт. Адамдарды сүйүнчүлөбөймбү дейт. Адамдарга айтпаймбы? Кандай сонунга бар туурабы? Дегенде жок, жеткирбей деген. Анткени ушуга эле таянып, эч нерсени башка нерсени кылбай калышат деген да. Ушуга эле таянып калышат деген да. Бирок кандай нерсе? Экен Аллахтын акысын түшүндүк. Эң биринчи милдетти түшүндүк. Пайгамбарлар эмнеге жөнөтүлгөн түшүндүк. Яна исламда эң биринчи милдет эмне экенин түшүндүк. Ал эмне экен? Биринчи милдет. Тавхид деген эмне? Ла иляха иллаллах. Аллахтын акысы, Аллахтын жалгыздыгы, жалгыз Аллахка сыйынуу. Ага эч нерсени шерик келтирбейт. Анан эң биринчи тыюу салынган нерсе Аллахтын акысын бузуу. Эң жалгыз Аллахка кечирбеген күнөө эмне экен? Бул ширк, бул ширк. Тавхидтин карама каршылыгы. Бул ошо биринчи. Эми мына кийинкисинен улантып берели. Экинчи тема тавхидтин фазилеттери. Тавхидтин фазилеттери. Башкы темалары мындай кичине маанилүүрөөк да. Фазилеттери деген артыкчылыктары, жакшылыктары. Тавхидтин артыкчылыктары деп койсок. Эми мындай да, шариатта кайсы бир нерсе буйрук кылбасын, ошол айтылат дагы парыз экендиги айтылат. Андан кийин анын артына кандай сооптор бар экен, кандай жакшылык бар экендиги айтылат да. Мисалы айтабыз, намаз окуу милдет деп айтабыз, парыз деп айтабыз. Андан кийин намаздын фазилеттерин айтабыз. Кандай сооп, кандай бейиштин ачкычы, кыяматта эң биринчи сурала турган нерсе, Аллах менен болгон байланыш деп. Ушундай кайсы бир нерсе буйрук кылынбасын, андан кийин анын фазилеттерин айтат. Биринчи буга чейин темада айттык, тавхид парыз экендигин айттык, эң биринчи милдет экендигин айттык. Эми анын фазилеттерин айтабыз.
Бирок мага чейин фазилеттерден бирөө айтып кетти. Эмне деп? Ким таухидти кармаса Аллах аны азап деп айтты. Мына бул да таухидтин фазилеттеринен. Аллахтан болгон акысы болот экен, Ошондой эле таухидтин фазилеттеринен ким таухидти карманган болсо, ширктен алыс боло турган болсо, бул эртеби кечпи баары деле бейишке барат. Бул деген мындай да. Мисалы адам таухидти карманып жүрүп бул дүйнөдөн кайта турган болсо, көчөнү айтып аткан болчу. Бул дүйнөдөн кайтса, таухидти карманып жүрүп, ширк кылбай жүрүп бул дүйнөдөн өлгөн болсо, адам өлгөндөн кийин эки жолу бар дедик. Биринчи жолу Аллах Таала түзмө-түз бейишке киргизип коет. Эч нерсесине карабай, түзмө-түз эле бейишке киргизип коюшу мүмкүн. Күнөөлөрдүн оордугуна карабай эле, эч эмне гана күнөөлөр болбосун, бирок ширк болбосо, түзмө-түз эле бейишке киргизип коет. Биринчи жолу. Экинчи жолу болсо, ошо күнөөнүн оордугуна карап, күнөөнүн оордугуна жараша кайсы бир убакытка чейин тозокко кирет дагы. Бирок баары деле ширк кылбагандан кийин, таухидти кармагандан кийин баары деле аягында эмне болот? Бейишке барат. Бул таухидтин артыкчылыктары. Эми буга далил кандай? Буга далил Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадис айтат. Аллах Таала айтты дейт. Хадис кутси. Аллах Таала айтты дейт. Ябна адам дейт. Адам баласы. Иннака лау атайтани би курабил арди хатая дейт. Эгерде сен мага ушул жер толо дейт. Жер шарынчалык ушунчалык толтура, ушунчалык күнөөң менен мага келсең дейт. Ушунчалык жер толо күнөөнү ким кылат да? Ошондой болсо да, ошончолук күнөөлөрүң менен мага келсең дейт. Сумма лакитани ла тушрику би шей. Жана мага эч бир нерсени мага шерик кошпогон абалда мага жолуксаң дейт. Ширк кылган абалда ошончолук күнөөң болбосун. Бирок ширк кылбаган абалда келип мага жолуксаң, ла атайтука би курабика магфира дейт. Адам баласы, мен сени ошончолук кечирим менен тосуп аламын дейт. Канчалык күнөөң бар, жаран бар болбосун, ширк кылган жоксуңбу, мен сени ошончолук кечирим менен тосуп алам. Ошонун баарын кечирип коем деп атат. Аллахтын уадасы. Күнөө кандай гана көп болбосун, кандай гана оор болбосун, баардыгын мен кечирем деп атат. Бирок эмне экен? Бир шарт менен. Кандай шарт? Ширк болбосо. Мына ушу таухидтин фазилеттеринин бири. Демек эмне экен? Эртеби кечпи Аллах Тааланын кечиримине ошол эе болот да. Ошондой эле таухидтин дагы фазилеттеринен ким таухидти карманса, ширктен алыс боло турган болсо, бул туура жолдо болот дагы, анан аманчылыкта болот. Тынчтыкта болот, аманчылыкта болот. Эми буга далил кандай? Аллах Таала Кур'анда айтат: "Аллазина аману ва лам ялбису иманахум бизулм, улайка лахумул амну ва хум мухтадун." Ким ыйман келтирип дейт. Туруп. Ыйманына зулумдукту араштырбаса дейт. Бuyakta Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, бул ширк кылбаса деген. Ким мусулман болуп туруп ширк кылбаса, алар дейт, аманчылыкта, тынчтыкта болот дейт, жана алар туура жолдо болот дейт Аллах Таала. Мына Кур'анда айтып атат. Эми тынчтык, эки нерсе айтып атат. Тынчтык болот экен, жана туура жол болот экен. Эми туура жол кайсыл дүйнөдө? Бул дүйнөдө, аркы дүйнөдө? Тынчтык бул дүйнөдө же аркы дүйнөдө? Айтылган жок да. Экөөндө тең. Туура жолдо болот бул дүйнөдө дагы, аркы дүйнөдө дагы. Бул дүйнөдө туура жолдо деген кандай? Бул дүйнөдө туура таухидти карманат. Туура Аллахтын дининде болот. Адашып кетпейт. Аркы дүйнөдө туура жол дегенде, аркы дүйнөдө Аллах Таала сироттон туура алып барат. Туура бейишке алып бара турган жолго багыттап барат. Тозоктон сактап. Аманчылыкта болот бул дүйнөдө да, аркы дүйнөдө да болот. Бул дүйнөдө аманчылык деген эмне? Тынчтык. Адашууларга кетип калбайт. Бир Аллах Тааланын бир азап, балелер келип калбайт. Туура жолдо болот. Бирок дагы аркы дүйнөдө аманчылык деген эмне? Кабыр азабынан сак болот, тозоктон сак болот. Бейишке барат. Аркы дүйнөдө аманчылык болот. Аллах Тааланын уадасы. Экен ким эгерде ширк кылбаса, иман келтирипсе, ага туура жолдо болот экен. Бул дүйнөдө акыретте дагы анан аманчылык болот. Анан ким эгер таухидти кармаган болсо, ага тозок арам болот. Тозокко баруу ага арам болот. Анткени Алла Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадис айтат. Идбан деген сахабадан келген айтат: "Фа инналлаха харрама аля нари ман кала ла илаха иллаллах. Яптаги бидалика важха дейт. Ким ла илаха иллаллахты айтса дейт, Аллахтын жүзүнө умтулуп дейт. Ыхластуулук менен, маанисин түшүнүп, ошого жараша амал кылып, түшүнүп, ошо бардык шарттар мененчи. Ким ла илаха иллаллахты айткан болсо, Аллахтын жүзүнө умтулуп дейт да. Эмне дейт? Ага Аллах Таала тозокту ага арам кылды дейт. Тозокту ага Аллах Таала арам кылды дейт. Демек таухидти кармаса, эмне болот экен? Тозок арам болот. Бул дагы таухидтин фазилеттеринен.
Ошондой эле дагы таухидтин фазилеттеринен бу жакта немени келтирет. Кайсы келет? Бир күндөрү бир Муса алейхиссалам. Муса пайгамбар, Муса алейхиссалам Аллах Таала менен сүйлөшкөн да түнүс. Анан айтат: "Я Рабб" дейт. "О Аллах Таала, о Раббим. Алимни шейн азкурука ва адука" дейт. Мага ушундай бир нерсени үйрөтчү дейт. Бир зикирди үйрөтчү. Ошол аркылуу мен сени зикир кылып, мен сени эскерип турайын. Жана мен сага дуалар менен кайрылып турайын дейт да. Мына Муса Аллахтан сурайт да, мындай өзгөчө бир өзүнө бир өзгөчө зикирди сурагысы келген да. Мага ушундай бир сөздөрдү үйрөтчү, бир сөздөрдү. Ошолор менен мен сага кайрылып турайын. Мен сени эскерип турайын ошол сөздөр менен деп. Мындай башка адамдардан мындай айырмалангысы, өзгөчөлөнгүсү келген да, мындай Аллахка бир өзгөчө ибадат кылычы. Дегенде Аллах айтат: "Кулия Муса ла иляха иллаллах" дейт. Муса ла иляха иллаллах деп айт дейт. Деп ушуну үйрөтүп коет да. Десе Муса наразы болуп калып айтат да: "Я Рабб, кулли ибадика якулуна хаза". Аллах Таала дейт: "Робби, бардык эле адамдар ушуну айтып атат да, сен бардык пенделериң ушуну айтып жүрөт го" депчи. Ал башкача нерсени каалаганда өзгөчө өзүнө. Дегенде Аллах Таала айтат да: "Я Муса дейт. Лавана самавати саб ва амираханна гойри ва ардина саб". Фикифа дейт, эгерде ошол 7 асман дейт. Жана 7 асмандагы бардык жашоочулар дейт. Менден башка дейт да. Жана бардык 7 жер. Ошонун баары тең. Таразанын бир жагында болсо дейт. Таразанын бир жагына коюлса, "Ва ла иляха иллаллах фикифа", жана ла иляха иллаллах башка жагына коюлса таразан, "Малат бихинна ла иляха иллаллах" дейт. Ла иляха иллаллах аны басып кетет дейт. Эми муну эмнеге айтып атат? Ошол тиги зикирди ла иляха иллаллахты Муса мындай жөнөкөй нерсе сыяктуу көрүп койду да. Аллах Таала мунун фазилетин эскертип атат. Мындан артык эч нерсе жок деп. Мындан оор эч нерсе жок депчи. Карасак мындан да калдар айтат: "Ал эмес, биз эмес. Пайгамбарлар дагы, аларга дагы ла иляха иллаллахтын фазилетин эскертүүгө муктаж" дейт да. Аллах Таала ла иляха иллаллахтын таухидтин фазилетин Аллах Таала өзү эскертип коюп атат Мусага. Көрдүңөр, демек эмне ла иляха иллаллах таразада эң оор болуп турган нерсе. Башка баардык нерсени баары басып кетет. Элсе башка таразда кандай гана күнөөнүн бар болбосун, адамда ла иляха иллаллах болсо басып кетет. Бул да фазилеттерден да. Эми бул кээ бир эле фазилеттери. Фазилеттерин эсептей берсек чексиз негизи. Анткени Аллахтын акысы болгондон кийин, биз ушул үчүн жаратылгандан кийин, пайгамбарлар ушуга чакырып аткандан кийин, мунун пайдаларын, фазилеттерин эсептей берсек чексиз да, бүтпөйт. Ар тарабынан да. Бардык жакшылыктын башы ушул. Бардык жакшылык, кандай гана жакшылыктар болбосун, мунун баары тең ушу таухидтин натыйжасынан келип жатат. Эми таухидтин фазилетин түшүнүк. Эми деген мына да 3-чү тема. Ушул да теманын кошумчасы болот. Не салалы, ошондой. 10-15 салбадым. Ошентип эле. Биз анткени мындай болду да. Сапардан келдик. Азыр отурдук, аяктан да сүйлөштүк. Аны муну болуп, анан чарчап калдык да, болуп кетет да. Магнаттан кийин анан өтүп